Саламатсыңарбы окуучу достор, силер менен Жапарбай кызы Нурила. Ош шаарындагы номер 50 Паиз Жапарович Нышанов атындагы мектеп гимназиясынын тарых мугалими. Чебердин тийсе колучу, чер жазган мукамды ушу, чертилип келдиң байыртан, чечен тил кыргыз комузу деп Байдылда Сарногоев айткандай, комуз бул ак калпак кыргыз элинин байыртан берки чертме кылдуу үндүү аспабы. Үч кылы шаңшып сырттан жупуну гана көрүнгөн кыргыз комузунун айтып бүткөз тарыхы бар. Мындан 2000 жылдан ашуун мурун эле байыркы Энисей кыргыздарынын колунда ойноп келгенине карт тарых өзү күбөдүр. Кичине аспаптан чыкканын бирде коңур, бирде булбул үндүү созолонуп, укулуктуу келет. Ал элибиздин турмуш жашоо өмүрүнүн 3 кыл күүгө салып койгондой туюлат. Бир гана үнгө жан шерик болбостон түшүнгөнгө күнүн мукамы байыркы ата-бабаларыбыздын ыйык турмуш жашоо көчүн адам элесине тарттырат. Кыргызстанда 9 сентябрь комуз күнү деп белгиленет. Тиешелүү жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков 2019 жылы кол койгон. Комуз өрүк, жаңгак, арча, дагы бир катар жыгачтардан чабылат. Жалбырактары күйүлгөн жана мөмөсү бышкан кезде кыйылган жыгач сомдолуп, сууга кайнатылып, анан ышталат. Аспаптын жалпы узундугу болжол менен 90 сантиметрдей. Туурасынын эң жазы жери 19,5 жана 20,5 сантиметрге жетет. Комуздун жаны жыгач жана кыл. Башка жыгачтарга караганда өрүктөн чабылган комуз нарктуу деп эсептелет. 3 буро, жалгыз тек, 3 кыл комуз, чертилбейт, күүгө келбейт, чебер колсуз, оп-оңой көргөн көзгө жоп жөнөкөй, бирок да өнөрү бар, айтып болбос. Комуз элдеги эң көрүнүктүү жана сүйкүмдүү музыкалык аспаптардын бири болуп келген. Илгерки замандарда комуз үнү ар бир кыргыздын боз үйүндө жаңырып турчу. Ал эми 19 кылымда ал чоң концерттик сахнага чыккан. Комуздун жардамы менен аткарылуучу күү өзүнүн маанисинин байлыгы, жанрдык, тематикалык жана ритмдик өзгөчөлүгү менен уккан көргөндөрдү кызыктырат. Ал гана эмес, бул комуз кылынан чыккан кереметтүү, шаңдандыруучу үн изилдөөчүлөргө абдан кызыктуу. Комуз күүсү өзүнүн чертилишинин ыгы, ылдамдыгы, сол колунун жайгашкандыгына жана аспаптардын толгонушуна, оң колдун жардамы менен комуз кылдарынан үндүн чыгарылышы боюнча, башкача айтканда, ойноогуна жараша анын көркөм, терең маанисинин көптүгүнө жараша обон күүлөр, айтым күүлөр жана залкар күүлөр болуп 3 негизги топко бөлүнөт. Комуз негизинен экме жана жапайы жыгачтардан. Атап айтсак, өрүк, алмурут, карагай, арча, жапан, тал, алмурут сыяктуу жыгачтардан өңдүү формада чабылып, моюну ичкерип кетет. Жалбырактары күйүлгөн жана мөмөсү бышкан кезде кыйылган өрүктүн жыгачы сомдолуп, андан ал сууга кайнатылып, ышталып, чабылган комуз бек жана добуштуу болот. Илгерки комуздардын көлөмү азыркыдан кичирээк келип, ат үстүндө алып жүрүүгө ыңгайлашкандыгын айта кетүү керек. Андан тышкары комуздар чарасынын формасы боюнча айырмаланып келген. Мисалы, атактуу акын Токтогулдун комузунун чарасы ромбик түрүндө болгону белгилүү. Комуз тууралуу фактылар.
Комуз күйлөрү 2016-жылы Бишкек шаарынын күнүнө карата борбордук аянттарда, борбордук көчөлөрдө жаңыра баштаган. Бир гана Бишкек шаарында гана эмес, Ош шаарында жана Кыргызстандын башка бир катар шаарларында комуз күнүнө карата ар кандай иш-чаралар өткөрүлүп келет. Комуз улуттук валютада. 2000-жылы чагылдырылган 1 сом банкнотунун аркы бетинде кыргыз аспаптарынын ичинен комуз жана кыл-кыяк 1 сомдо сүрөттөлгөн. Кыргыз кыздары комуз ойноодо. Кыргыз эли өзүнүн тарыхын, жашоо образын комуз күүсүнө салып чагылдырып келет. Комуздун башка аталыштары кобуз, хобуз, комуз, кобуз, комуз сыяктуу аталыштары бар. Классификациясы боюнча кылдуу аспаптарга кирет. Тектеш аспаптары комуз пикало, комуз прима, комуз алт, комуз тенор, комуз бас деп аталат. Комуз бабалардан калган кыргыздын мурасы. Кыргыз комузу бул жөн эле музыкалык аспап эмес. Бул адамдын ички дүйнөсүн, тарыхый абалын айтып турган музыкалык баяндамачы десек туура болот. Силер бул сүрөттө Кыргыздын белгилүү комузчусу Нурак Абдрахмановду көрүп турасыңар. 2019-жылы өткөрүлгөн Дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда Кыргыздын Машботой күүсү 1000 адамдын коштоосунда чоң сахнада чертилген. Силер комузда кайсы күүлөрдү черткенди билесиңер? Же комуз менен чертилүүчү белгилүү күүлөрдү санап бергиле. Комуз жөнүндө кызыктуу фактыларды жазып койгула. Мына ушуну менен бүгүнкү тарбиялык саатыбыз жыйынтыкталды. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.